2022 мыкты 22 идея саталышындагы форумга ишкерликке алгачкы кадамын таштап жаткан Адина менен Сезим бири сулуулук тармагында, бири ден соолукту чыңдоого багытталган өзгөчө бизнес сунуштары менен келишкен. Алар ишкердик чөйрөсүндөгү күчтүү атаандаштыкка туруштук берүү үчүн жаңыча мамиле менен башкалардан өзгөчөлөнгөн иш баштоо туура деп эсептешет. Бул сулуу салону. Эмне өзгөчөлүгү бар дегенде биз экологиялык жактан таза жана пайдалуу айымдарга ушундай зыяны жок продуктыларды колдонуу деген идея болчу да. Биз рынокту изилдеп көрдүк. Биз колдонуп жаткан кызматтар негизи жокко эсе да. Ал эми Сезим таласта көп жайылбаган укалоо же массаж борборун ачууну максат кылууда. Ишкерликтин тобокелдигинин баарын эске алып, баштаган ишим ийгиликтүү болот деп ишенет. Анткени Ага Талас Жия бизнес ассоциациясы, ишкердикти колдоо борборлору жана бүгүнкү форумду өткөрүүгө көмөктөшүп жаткан ФСДС коомдук фонду сыяктуу өнөктөштөр көп кеңешин берип келет. Оорулардын баардыгын азыр укол, дары-дармексиз эле, операциясыз эле фитобочка жана массаж аркылуу айыктырса болот. Мен ошол көйгөйдү чечүү аркылуу ушул массаждык центрди ачуу проектисин жаздым. Мен өзүмө ишенип ушул нерсени тандадым. Биз башында проект жазып жатканда оюбузга көптөгөн нерселер келген. Анан биздин эң негизги максат бир көйгөйдү таап, ошону чечүү болгон. Мыйзам түрүндө болсун башка бүт бардыгын мамлекеттик орган. 2022 жылдын 22 мыкты идея саталышындагы форумда ушул сыяктуу бизнес жаатындагы сунуштары менен бир топ жаштар жана да алардын ичинен ишкерликке кадам таштаган айымдар басымдуу болду. ФСДС коомдук фондунун долбоору да дал ушул максатты көздөйт. Аймактарды социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү маселелеринде жаштардын жана аялдардын дарыметин күчөтүү, бизнес коомчулуктун жана бийлик органдарынын ортосундагы өнөктөштүктү чыңдоо. Талас регионунда көптөгөн иштерди аткарып келатабыз. Анын бири ушул Бакыян айыл өкмөтү менен 2 жылдан бери жигердүү жарандар фонду менен айдажелер менен биргеликте көп жергиликтүү бийлик менен иштерди алып бардык. Орто чакан бизнести өнүктүрүү аябай актуальный болуп турат. Биз ошол тармакта көп иштерди аткардык. Ишкердик чөйрөсүндөгү сунуштардын таластагы мүмкүнчүлүктөрү да эске алынышы керек. Негизинен 12 идея бул Бакыян айыл өкмөтүнөн, андан сырткары Талас шаарынан 10 идея чогултулду. Мен кабарым болгону бул ошол бал арычылыкты өнүктүрүү боюнча долбоор бар. Андан сырткары массаж борборун ачуу боюнча долбоор бар. Ошол эле убакта баягындай Таласта болбогон бул фото студиянын ачылышы боюнча долбоор бар. Ушундай сыяктуу баягы жаштарды кызыктырган Таласта али өнүгө элек тармактар боюнча долбоорлор сунушталат да. Форумга катышкан шаар мэри Аскар Шабданов орто бизнести колдоо менен чакан шаарыбызды тезирээк өнүктүрүүгө болоорун айтып, шаардык бийликте өндүрүш ишканаларын иштетүүгө өзгөчө орун берерин билдирди. Мекенди сүйүү соц сеттен отуруп эле кыйкырып бериш эмес, мекенди сүйүү митингге чыгып эле кыйкырып бериш эмес. Биринчи кезекте ошол ата мекендик производительдерди, ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо. Мейли ошо Булгардан жасалган кур болобу, бут кийим болобу, ошодон сатып алыш, принципиально сатып алыш. Мекенди сүйүү ушудан башталат. Экинчи этапта ошо мекенди сүйүү биздин өзүбүздүн продукцияны өндүрүп, эч кимге көз каранды болбостон, буюрса жакшы бир деңгээлге жетебиз деген ойдобуз. 2022 жылдын 22 мыкты идеясы презентацияланып, аларга ийгиликтүү ишкерлер жана эксперттер кеңештерин берип, ишкерлик багытындагы жемиштүү маалыматтар бөлүшүлдү. Рахат Бейшалиева, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары.